Мамлекет башчысы казакстандыктарды өлкөнүн руханий борбору Түркистан шаарында Ноорус майрамы менен куттуктады. Касым-Жомарт Токаев бүгүнкү күндө облус туруктуу өсүштү көрсөтүп жатканын белгиледи. Экономика бул жол менен 14%га өстү. 1,5 триллион теңгеден ашык инвестиция тартылды. Ондогон социалдык объектилер курулду. Мамлекет башчысы аймактын жаңы конституция боюнча өткөн референдумга активдүү катышканын да белгиледи. Анда Түркистан шаарынын жана облусунун тургундарынын 92%дан ашыгы добуш берген. Президенттин айтымында укуктук мамлекеттик куруу ар дайым талаа маданиятынын бир бөлүгү жана ата-бабалардын асыл тилеги. Бүгүнкү күндө жаңы конституция тарыхый мыйзамдардын жыйнагына таянып, заманбап чакырыктарга жооп берип, бул салттарды улантууда. Баш мыйзамдын негизги максаты көз карандысыздыкты, эгемендүүлүктү, өлкөнүн аймактык бүтүндүгүн сактоо, ошондой эле жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо деп баса белгиледи Касым-Жомарт Токаев. Түркистан өнөгөсүн улантат. Эске салсак, шаардын өзгөчө макамы мыйзамдуу түрдө 1 жыл мурун бекитилген. Мамыр айынын ортасында Түркістанда түркі мемлекеттері Бугу айынын ортосунда Түркистан шаарында Түрк мамлекеттер уюмунун лидерлеринин жогорку деңгээлдеги жолугушуусу пландаштырылган. Дүйнөдөгү азыркы туруксуз кырдаалда бул эл аралык иш-чара өзгөчө мааниге ээ болду. Өкмөт жана акимчилик бул саммитти сапаттуу уюштурууга биринчи кезекте көңүл бурушу керек. осы жиынды мінсіз уюмдаштырууга мән берүү керек. Мамлекет башчысы ошондой эле Ноорус майрамына карата элдик майрамдоолорго катышты. Бул жерде президент казакстандыктар менен баарлашып майрамдык программаны көрдү.